Бүгін абдан ушул аргандай маселеде көп сөздөрдү айтайын дедим эле. Ак калпак күнүндө урматтуу мырзалар, коллегалар, баарыңыздардын байрамыңыздар менен. Эртең мененки 10 мүнөттүк ортоңку трибунада чыккан сөздөн кийин көп сөздөрүм дагы, көп ойлорум дагы бөлүнүп кетти. Алмаз Акылжанович, мына биздин Шамал Сай шаарынын жаңы курулушуна, жаңы түзүлгөнүнө байланыштуу кызматтык унаасын карап берип коелучу. Жаңы түзүлдү го эми, кызматтык унаа бербесек болбой атат ушул жака. Бул биринчиси. Экинчиси, жанагы фонд боюнча, өнүктүрүү фонду боюнча түзүп бербесек, ошону карап берсек жок дегенде. Анан калган маселенин баардыгын мен кат түрүндө берейинчи сизге. Бул биринчиси. Экинчиси, урматтуу кесиптештер, бир карым майды бир кумалак чиритет болуп, бүгүн майрам күнү ортоңку трибунага чыгып, эки элдин ортосуна от жагам деген кесиптештерибизге жанагы мен айтар элем, биздеги болгон, чек арадагы болгон кырсыктагы, апаттагы каза болгон балдардын арбактары урсун ушуну. Бул 4 жыл губернатор болуп иштеп, 4 метр жерди чечпей, анан 4 жылдан бери ушу убары болушуп, биз жактан 30дай адам, тажик тараптан 30дай адам. Ушул комиссия келип иштеп чыгып, бардыгына келип, өзү ушул жерде келип, чыгып алып, ыраазы болуп, мен айтылган маселенин бардыгы эске алынды деп айтып алып, анан кайра монда сүйлөгөн ошондуктан урматтуу кесиптештер, мен жана да айттым, бүгүн да айттым, мына кесиптештер айтып атат, бизге Кыргызстандын балбакзарлык уштур айтып атат, кызыл китеби керек Кыргызстандын. Калган кесиптештер да туура айтып атат. Биз эгемендүү болушубуз керек. Бул тынчтык жолу менен чечүү деген бул эң чоң бийик даража, эң чоң бийик деңгээл, эң чоң бийик маданият бул. Мен ойлойм, ушул биздин мамлекет тууралуу, чек ара тууралуу туура түшүнгөн биздин жарандар дагы тажик мамлекетинин жарандары да туура түшүнөт деп. Bunday биздин ортобузга чагымчылдарга жол бербейбиз деп мен терең ишенем. Рахмат сиздерге.